журналист Бауыржан ака, мен кайрылуум сизге. Бауыржан ака ошо мага бир жардам берип, ушул кайрылуу жасаган видеомду биздин ажообуз президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичке жеткирип коюшуңузду аябай өтүнүч кылам. Өтүнүч менен кайрылам. Мен билем, мен өзүм да ошондой камага ал жакта жашоону мен жакшы билем. Анткени ошол зонага өзүм да кетип чыкканмын 10 күнгө. Карапайым кыргыз чыгарып алган. Бул Нурбектин абалын мен жакшы билем. Азыр апасы чалсам ала албады, ыйлап сүйлөшө албайм деп голосовой жибергендиктен угузуп атат сиздерге. Саламатсыңбы Бауыржан? Амансыңбы? Аман-эсенбишке келип алдыңбы? Мен Салмарбек уулу Нурбектин апасы боломун. Тек гана балам аман-эсен тирүү болсо болду. Мен балам аркашында жүрөгүмдө, мен баламды эч качан тастап карабай кеткен ана эмесмин мен. Қазір маған тек қана обидно болып тұрғаны, сол жерде жақын тұрып туғандар барбағанда қатты өкініп жатамын. Қазір ошол жерде энем тірі болған болса, барын ыйлап сыктап, барын Бишкекке давно жиберет эле. Бары эле барды. Аттиңа ушул кишилердин эрте кетип калган. Балам тирүү болсо болду, самый главный мен тек кана мен ушул ютубту көрүп, мен кече алдыңгыны кайсыны жибергенден бери мен мына жерде тынчтыкта отура албай атамын. Мен бул баланы 5 жашында, 4 жашында энем мен негизи ажырасканда жана комментарияларды окуп жатам, баардыгы түшүнбөгөн жагдайды айтып жатат. Апасы кандай таш жүрөк, эжеси эмне онтуп атат деген суракты нелер көрүп, ар кимдин тагдыры ар кандай, эч качанда мен эртең эмне болот эч ким билбейт. Мен дагы жакшы ниет менен Кудай кошкондой ошол жигитке күйгө чыктым, Салмарбекке. Одан 2 кыз бир уулум болду. Эми тагдырдын эс чыгар, мүмкүн мен бул жигитке эми азыр раматтылык болуп кетти, мүмкүн ага мен жакшы аял боло албаган чыгармын. Мен ажыраскан кезде эч качанда кайынсиңдилерим менен, кайын журтум менен эч качан урушуп көргөн эмесмин. Али күнгө дейин карым катнаштарыбыз жакшы, бирибизди сурап, азыр күнгө дейин сыйлап отурабыз. Мен негизинде энем мен атамын, кайненем мен кайнатам батасын алып кеткен келинмин. Кететін кезде атам да апам да өздері чын жүрөгүм менен баталарын берип мен жиберген. Ошол кезде мен Нурланды алып кетейин деген кезде энем ыйлап сыктап бербей койгон. Сен муну алып кетсең мен бул жерде өмүр сүрө албаймын деп. Сен 2 кызды багып кагасың, мына баланы урулуп согулуп чоңоюп калат. Мен тирүү турсам Нурланды коргобайм деп, энемдин көз жашына калбайм деп баламды таштап 2 кызым менен Алматыга ишке келгенмин. Соода жасап жүрүп ушун жанагы бир Алла менен жамгыр менен жергө кирет, бата менен элкө кирет дегенде ошо кайненем, энем менен атамын батасы тийип, мен да ушул жерден күйгө чыгып азыр бактылуумун деп ойлойм. Мен 2 кызымды өз баласынан арт кылып багып отурган ушул жолдошума мен өмүр бакка ыраазымын. 2 кызымды да билим берип окуттук, чокуттук. Жана Мирул деген кызым жана эми ол да жаш, ондай иштерге акча салып көргөн эмес. Бизге ондай мүмкүндүк болгон жок. Биз тек гана Нурланга единица салатынбыз. Ошон үчүн каяка салайын деп сураган үчүн канчама адамдар нече түрлүү сөздөрдү айтып атат. Туура түшүнүңүздөр. Мен эч качанда баламды таштап карабай кеткен эмесмин. Энемдин бир ооз сөзүн ыйлагандан кийин мен энем көз жашына, атам экөөнүн көз жашына карап тура албай 2 кыздын алдында ак батасын алып чыгып кеткен анасымын Нурландын, Нурбектин. Мен Нурбек эч качанда унуткан эмесмин, таштаган эмесмин.
барды күбө. Мен ар качанда бар болуп турса кийим кечегине дейин салып туратын балама. Кийимден кыйынчылык болгондон кийин ары бери өтө албай калгандан кийин балам менен ол кезде сотка деген болгон жок, бирок ошол айылдаштар менен ар качанда кийимдер салып жиберет элем, энем алып берет эле. Энем ошолор аркылуу жакшы бардыгы, сен ушу кыздарга ээ бол, кызым ээ бол деп ошол энеме таштадым. Кийин энем кайтыс болуп кетти, кайнатам о дүйнөлүк болуп кетти, одан атасы о дүйнөлүк болуп кетти. Ол жерде бул балам ишимге керек эмес болуп калды да, эне атасы кеткенден кийин. Мен соттолгондо эле уккан эмесмин, мага баары жакшы деп айта берет эле. Кийин мен кайсы мен уктум, ушинтип Нурлан түрмөгө түшүп калды жеңе деп. Одан мен өзүм бардым балама барып бир күн болдум, жанында отурдум. Апа кечирип коюң, ушундай болуп калды деп мага ачыгын айткан жок. Канча жылга соттолдуң, эмне болду деген кезде мага баары жакшы апа, баары жакшы болот, жөн эле бир акмакчылык жасап койдум. Кыжалат болбоң апа деп мен ар качан успокоить этип. Жана кызым айткандай, мен барган сайын баламды алып кетип, ол кезде бир барган энем болду жүрө берсинчи, мен үйрөнүп калдым баламга деп. Энем ол кезде да көнгөн жок. Кийин эстаркана барганда балам өзү көнбөй койду, апа мен атамды таштап кете албайм. Мейли кандай болсо да жанында жүрөм деп келбеди балам. Заң түрүндө ажырашкан, барганда да атасы бала болуп келип, ошол жерде дагы балам айттым, алып кетейин дедим эле, апа мен кетпей эле коеюн, ушул жерде жүрө берейин деп келген жок. Биз эч качанда балам таштаган эмеспиз, айыл ошондой болуп калды. Эми биз мынандай болгонун уккан жокпуз. Кече ютубтан жибергенде көрүп, мен да уже кече сүйлөшө алайын деп өзүм сүйлөшө алган жокмун. Себеби мен жаман катуу ооруп калдым. Жана комментарий жазгандарга айтам, эч качан бирөөнүн тагдыры кандай экенин билбейсиздер. Менин өлгөн адам жамандап ананда мынанда деп айта алмаймын. Мүмкүн мен оған жакшы аял болбогон чыгармын. Бирок мен ушул энем менен атам ак батасын алып азыр бактылуумун деп Кудайга миңде шүкүрчүлүгүмдү айтам. Балам менен сүйлөшүп турат элем, балам менен апа сиз менин алтын апам, сизди апа болгондо мен Аллага ыраазымын деп жүрөт элем. Мүмкүндүк болсо жардамдашып колуңан келип турса әрине жардам бер, мен деле кур карап отурбайм. Бирок азыр данный момент бизде өздөрүңүздөр билесиздер, Казакстанда 16 желтоқсанда, декабрда эгемендүүлүк күнү болгондон биз границадан өтө албайбыз. Ол канча жылдан бери ошондой границага биз ары карай өтө албайбыз. 3-4 күн мен өтө албаймын. Мен өтсөм тек гана 25-ден кийин гана бара аламын. Ошол не болуп жатат, маган бир ушу WhatsAppка жазсаң, маган лишь бы балам тирүү болсо болду. Элдин айтканы маган эч качан, маган баары ким кандай ойлосо, ким не деп жазса, маган эч кандай не эмес, мага тек гана балам аман эсен тирүү болсо болду. Мен балам ар качанда жүрөгүмдө, мен баламды эч качанда тастап карабай кеткен ана эмесмин мен. Қазір маған тек қана обидно болып тұрғаны, сол жерде жақын тұрып туғандар барбағанда қатты өкініп жатам. Қазір ошол жерде энем тірі болған болса, барын ыйлап барын Бишкекке давно жиберет эле. Баары эле барды. Аттиңа ушул кишилердин эрте кетип калган. Балам тирүү болсо болду, самый главный мен тек кана не деп айтарым билбей турмун. Кичине басылганда кайтадан чыгам сизге. Ол кызым да юрист болуп жумуш истейди, ол арине ол да жаш кой, ол да бейшара уккандан кийин не деп коерун билбей айтып отурган неси го, какка салам деп.
Ол да уже ыйлап сыктап кыздарым дагы жаман болуп атабыз баардыгыбыз деле угуп алып. Биз эми Нурланы мына ушул 22 жылы чыгам апа мен аз калды жаңы жылда чыгам дегенде биз эч кандай мындай болот деп эч качан ойлогон жокпуз. Эми аз калганда балам деле чыдап турса болот деле го. Өз жолуна өзү кечири кылып, өз жолун өзү чаппай чыдап турса мүмкүн жаңы жылда бошотулат эле. Мүмкүн чыдатпай чыгар, сол жакта чыдай албагандан кийин сиздерге чыккан чыгар. Эмне деп айтарын да билбей турам. Эжеке, амже, эми казакча айтканда татешка, тате дейт го сиздерде. Сабыр кылыңыз. Азыр мен дагы сиз ыйласаңыз жаман болуп болуп турам. Азыр мен сизге байланышка чыгам. Кудай буйрса колумдан келгенче, иншалла, мунун өкүмү менен жардам берем. Эжеке чалсам албадыңыз. Боркер, Айкөл кыргыз элим, баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Мүмкүнчүлүк болбой ушул Оштон Бишкекке барып келген каражат маселесине такалып, өзүм студентмин. Бир жумадан бери Бишкекке жете албай жүрөм. 1,5 жарымдан азыр караштырып атам, карызга акча сурап, Алла ыраазылыгы үчүн. Өкүнүчкө орой Нурбектин атасы, чоңото чоң энеси каза болуп калган. Азыр эми үйүндө эч ким деле жок дейт, бир эле жалгыз эжеси жашайт деп өзү айткан. Үйгө барып көрсөңүз болот, жашоо шартыбыз өтө оор деген. Анан азыр классташтары, ушу айылдаш достору үй жайын барып көрүп, ал жакта ким жашайт, ал жакта азыр барып чагылдырабыз. Эгер классташ достору болсо, бир жамаат болуп, ушу Алла ыраазылыгы үчүн ушул эгер күнөөсүз болсо деле абактан чыкпесе, ошол жагынан жардам берип койсоңуздар, мага эч нерсе керек эмес, мен өзүмө жетиштүү, бирок ошентсе дагы ушу расход жагынан кыйналып бир жумадан бери бара албайт. Мен билем, мен өзүм да ошондой камага ал жакта жашоону мен жакшы билем. Анткени ошол зонага өзүм да кирип чыкканмын 10 күнгө. Карапайым кыргыз элим чыгарылган. Бул Нурбектин абалын мен жакшы билем. Азыр апасы чалсам ала албады, ыйлап сүйлөшө албайм деп голосовой жиберген экен, угузуп атам сиздерге. Мен деле апам ушундай болуп жүргөн. Мына эме мамлекет күч орган каракчылардын айынан мына президентибиз Садыр Жапаровдун деле аты менен ушинтип сыздап жүргөн. Ташиевди деле камаган. Неужели ушунча бир жумадан бери көрүп мисалы бир маалымат берип койбойт? Нурбек мага эч ким эмес, просто эми мага көптөн бери бир тууган агамдайсыз деп ушу зонадан азыр менде бул жакта эмес, башка жакта сакталуу материалдар, видеолор, смстер турат. Акыркы сөзүндө видео чыгарды айтып коюңуз. Мүмкүн өлтүрүп коеттур. Аллага тобокел кылып сизге ишенип ушу аманатты таштап атам деп зонадан не деген сөздөрдү айтып калган эмес. Канчалаган угрозалар болуп чалып өлтүрүп кетебиз, антип кетебиз, мынтип кетебиз, мындай нерсени чыгарба деп. Бизге зыян болуп атат. Качанга чейин ушундай нерсени көрүп билип туруп коркуп ооз ачпай жашайсың.
Мен деле Аллага тобокел кылып ушул иштин аягында чыгарып коеюн деп атам. Баары Алланын каалоосу менен болуп атат. Ушундай кыйынчылыктар менен бирок Кудай буйрса жеңишке жетем. Эң негизгиси Алланын жардамы болсун. Баарыңыздарга ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум. Meni video kayruğum bizden Kırgız Respublikası'nın prezidenti Jabbarov Satımir Kojayevичке. Hurmatlı Satımir Kojayevич, kele жатқан 6 dekabr tuğan günü men kutuptayım birinciden. Hazır bayke, densoğuk kalayım, uzun ömür kalayım bayke. Menin kayruğum bayke özünüz aytkanday. Ыйлабаган балага эмче кайда дегендей байке 2 жол ырайым сурап, 2 жол официалдуу түрдө кайрылдым. 2 жол тең отказ болду, урматтуу Садыр байке. Ушу видео кайрылуумду ушу ырайым сурап кайрылдым эле, кайрылайын деп чечтим, туура көрдүм байке ушуну. Урматтуу Садыр байке, мына өзүңүзгө белгилүү болгондой эле бир үй бүлөнүн жалгыз баласымын. 2016 жылдан бeri oturam, 6 жылдан beri oturam урматтуу Садыр байке, түшүндүм, көрдүм жашоону. Өзүңүз барда деле канча кыйналдым Садыр байке. Ушу видеону көрүп, мага ырайым кылат деген өтө терең үмүт менен кайрылам урматтуу Садыр байке. Бир ырайым кылып коюңузчу байке, мына 2 жол жаздым эле, отказ болуп келди. 3-күндө жазсам, мына азыр спецчаска берип койдум. Жаңы жылдан кийин жөнөтөбүз дейт. Жаңы жылга чейин урматтуу Садыр байке, өзүңүзгө белгилүү болгон жалгыз апам бар. Ошо бир ырайым кылып коюңузчу, сизден өтүнүч кылып кайрылам Садыр байке. Assalamu alaikum. Burjan байке, мен обращение алайын дедим сизге. Ушу видео обращениени биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке жеткирип коет деп өтө терең үмүт менен видео эме кылып атам байке. Анда мен өзүм обращениемди кыла берейин. Буржан байке, сизге ишенем байке. Ушу менин обращением биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нуркожоевичке жеткирип коебуз деген өтө бир үмүттөмүн. Ассаламу алейкум. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нуркожоевич, менин кайрылуум сизге. Өзүңүзгө белгилүү болгондой эле мен Салморбек Нурбек байке, сиз өзүңүз айттыңыз эле, Кудай буйрса баары жакшы болот деп. Мына Кудай буйрса баары жакшы болду деген өтө чоң үмүттөмүн байке. Өзүңүзгө белгилүү апам бар болчу, жалгыз апам аз. Апамды караган эч ким жок байке. Ушу бир ырайым кылсаңыз жакшы болот эле Садыр байке. Апам караган эч ким жок Садыр байке. Аябай терең өкүнүү менен ушу мындан кийин эч кандай кылмыштарга барбайм деп сөз берем байке. Ушу бир ырайым кылсаңыз сурап элем. Официальный түрдө 2 жолу кат менен кайрылдым байке.
2020 oktyabrda. Burjan aka, jurnalist Burjan aka uşu videonu sizden soranız. Bizim prezidentimiz Sadır Japarov'a çetkilip koyuşumuzda ayak ötünüşüne soranam.